айласыздар жана айтылган кээ бир кыздарда жалпы зордук зомбулук деп эле акча кылып эле жүрө берсек, эгерде жанагындай укугу корголбой калса, элдер ишенбей калат. Анан бизде дагы бир мисал менен айтайын. Жалал Абадтан келди, азыр больницада жатат. 30га жакындап калган кыз экен, эми күйөөгө турмушка чыкпаганда эмне кылатам деп туруп, анан сордуктап алып барып отурусуп койгондо макул болуп калыптыр, көзүн жумуп мейли эми деп. Анан ошол жерде эми көргөн кордугу билбейм, операция жасап боюнда да болуп калыптыр. Эми кыска сөз менен айтканда атынын башы ий экен да. Анан ушул эми мындай улуу сөздү уят жок. Жан жерине ий деген эмеден, темирден эметип алып туруп басыптыр да. Жети жерине, денесине басыптыр. Башканы айтпай эле коелу да. Эми эгерде кылмыш жазаланбаса, ал көбөйө берет. Анан мына биринчи сиздин жообуңузга дагы эмне үчүн көбөйүп атат деген дагы бир жооп ушу болот да. Эмне үчүн дегенде закон кабыл алган 75 статья. Бирок азыр аны жорук деп койгон. Бирок өтө кыйын. Мисал катары айтып атканым, эгерде элге жетсе, кайдыгер болбогула. Эми балдарыңызды, өзүңүздүн тагдырыңызды ойлосоңуз, ойлонуңуз. Такыр мүмкүнчүлүк болбосо, эми өмүр бир эле жолу берилет. Балдарыңызга да, өзүңүзгө дагы ойлонуңуз. Ар бир жаран эгерде зорлук зомбулукка учураса, мен барып кайрылсам, сөз түрүндө толук кандуу менин укугун коргоот деп ишенсе, анда деген кайрыла турган адамдар көп болмок биринчиден. Экинчиден ушу кол көтөргөндөр да азаят болчу. Негизи зомбулук көрсөткөн адамдар дагы мындай көбөйсө азаят болчу. Эгерде аялзат деген мындай жаш кыздар эгерде адиси мындай кесиби жок болсо, билими жок болсо, анда сөз түрүндө деген көп учурда деген ал сөзсүз анын укугу үй бүлөсүнүн чөйрөсүндө тебиленет деп биз мына өзүбүз күбө болуп жатабыз да. Мисалы үчүн биз анализ кылышат да, анализ кылабыз, кайсы кыздар көп учурда зорлук зомбулукка учурайт, кайда эмеген кыздар зомбулукка учурашат. Себеби деген алар экономикалык жагынан деген абдан мындай акчасы жок, каражаты жок, бизнеси жок, колунда эчтеке жок болгон кыздар болот да. Турмушка чыккандан кийин алар толук кандуу ошол кайын журтуна, жолдошуна көз карандуу болуп калат. Өзү эртелеп мындай турмушка чыккандан кийин колунда эчтеке жок болсо, экономикалык жагынан бекем болбосо, ал бүттү автоматик түрүндө 1-2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин ал сөзсүз анын укуктары тебиленет деп биздин мындай байкообуз боюнча ошондой биз анализ кылып атабыз да.